Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү акыркы саясий жагдайлар боюнча өзүмдүн ой пикиримди айтып коюу үчүн бүгүн деген восточный тилде хамбабыз сүйлөшөйлү деп түз эфирге чыгып олтурам. Албетте тарс эткенин баары тамаша. Менин түз эфиримди бөлүшөбүз. Комментарий жазыңыздар, бөлүшүңүздөр, лайктан басыңыздар. Азыр элдер бир аз топтолсо, анан мен өзүм Лейлектин кызы болом. Атым Назира. Мен Мадумаров Адахан Кимсанбаевич менен 5-6 жылдай иштештим. Бүгүнкү күндө ушул Адахан Мадумаров менен түкүрүктөн жаралгандар боюнча мен түз эфиримди алып барууну туура көрдүм. Себеби азыркы кезде Адахан Мадумаровго адилетсиз каралоо болуп атат. Мына Баткенден 5-6 эжекелер чыгып, 4 көчөнү сатканы үчүн ушул жердеги кылган мыйзамсыз иштери үчүн камалыш керек. Мадумаровдун жайы түрмөдө деп чыгышыптыр. Бирок мен өзүм Лейлектин кызы болуп туруп, келечекте Лейлектин көйгөйүн көтөрүп, эл үчүн жан үрөйүм деп турган жаштардын биримин. Мына ушундай адилетсиз болуп турган учурда өзгөчө ушул Баткенде барып жакшы чечим чыгарып, ушу 4 көчөдөн өтүп жаткан жарандарды ошол кезде кандай кыйынчылыкка кабылганын көпчүлүк билбейт. Ал жерде кыздарыны, аялдарыны чечинтип алып, биздин коңшу мамлекеттин ошол жерде күзөтүп тургандары, эркектерди канча кордогон, керек болсо кум шекеринен бери текшерип, ал жерде эмне деген кордукту көргөзбөгөн. Эл ошол жерде кайгырып, үнүбүз кимге жетсе экен деп көзү чачырап турган мезгилде барып Адахан Кимсанбаевич ошол жерде элдин пайдасына чечкен. Аны алып келип алып бүгүн болбогон, жукпаган каралоо кылып аны Адахан Кимсанбаевичке чаптаганыңар бул туура эмес, адилетсиз. Биздин Адахан Кимсанбаевич айтат болчу, Баткен элине вирус жете элек эл депчи. Бүгүнкү күндө өтө өкүнүчтүү, кайгылуу окуя бул. Ошентип ал жерден чыгып алып, именно ошол жердин көйгөйүн чечкен адамды ушинтип каралап, аны түрмөгө камаш керек деп. Адахан Кимсанбаевичтин эмне жаман мүнөзү бар? Эмне жаман кылган кылыгы бар? Көпчүлүк айтышат, ал киши текебер деп. Бирок ал бир гана өзүнө зыян алып келип атпайбы? Адахан Кимсанбаевич каерден бир жерден урдаганын көрдүңөрбү? Мыйзамсыз иштерди жасадыбы? Бирөөлөрдү камадыбы? Ал кишинин болгон мүнөзү, ал болгону өзүнө гана минус алып келген мүнөз. Бүгүнкү күндө Бүтүн Кыргызстан партиясынын атынан барып алып ошол жерде депутат болуп отургандар. Алар силер биринчиден Бүтүн Кыргызстан колдоочуларына, шайлоочуларына, экинчиден Адахан Кимсанбаевичтин өзүнө ыраазычылык айтышыңар керек. Нааразы болуп чыккандан көрө. Адам бир ичкен, бир үйдөн туз татсаң ошол жерге 1000 күн саламайт деген. Силер 400 добуш менен качан, кимдин атынан, кайсы партиянын атынан депутат болуп бармаксыңар? Эч качан бармак эмессиңер. Ошон үчүн кайсыл жерде кантип олтурганыңарды, ким аркылуу барып, кандай эмгек өтөнгөн, ал Бүтүн Кыргызстан партиясынын канча эмгеги бар. Ал киши деле силерди жакшы ой, жакшы максат менен алып барган. Ушулар деле элге пайдасы тиет, иштейт деп. Бүгүнкү күндө барып алып, ошол жерде олтуруп алып, кантип барганыңарды унутуп, керек болсо Чыңгызхан биринчи сатып келген саткындардын башын алган. Силерди бүгүн Чыңгызхан болгондо биринчи башыңар кетмек. Кичине уят керек да. Адахан Кимсанбаевич канча адамдын устаты болду. Биз уят болот устатка антип жаман сөз айтып чыгып алып аны каралаган. Ошондуктан урматтуу мекендештер, адилетсиз болуп атканда бар жогубуз үнүбүздү айтып чыгышыбыз керек, айтышыбыз керек. Бүтүн Кыргызстандын мүчөлөрү, көпчүлүгүңөр жок болуп кеттиңер, ушундай мезгилде чыгып үн катып койсоңор болот болчу да. Бөлүшөбүз, урматтуу мекендештер. Мен түз эфиримди бөлүшүңүздөр, өзгөчө ошол жакта Баткендиктеги, Лейлектеги мекендештерибизге жетсин менин үнүм. Саламатта туруңуздар.